Картон кагазда уктаган сүрөтү менен бүтүндөй өлкөгө таанылган Исхак бүгүн эшикте эмес жылуу үйдө керебетте ойноп жатат. Ал азырынча көп нерсени аңдабаган менен өзүнүн бир окуясы менен президенттен белекке батир утту. Анын апасы сүйүнүчүн жашыра албай жаңы конушун тааныштырып жүрөт. Мына бөлмө балдарымдын эмеси. Балдарымдын бөлмөсү Исхак менен Сезим жатат бул жерде. Суусу бар, ысык суу, муздак суу чыгат, бардык шарты менен. Чоң комнатабыз, телевизор көрүп, эс алып балдарым менен отурам. Зүлфө Үсөнова алгач Исхактын сүрөтү интернетте тарап, коомдук талкууга алынганына нааразы болуп келсе, ушу күндө анын пайдасы тийгенин моюндап тургандай. Бийликтер анын үй бүлөсүнө Кара Суу шаарынын Арашан участкасындагы көп кубаттуу үйлөрдөн 3 бөлмөлүү батир сатып берген. Мен балдарымды өзүм багып, өзүм иштейм. Ошо 1,5 жылдан бери ушул Кара Суу шаарында квартирада турат элем. Абдан сүйүнүп, абдан кубанычтамын. Биринчиден ушул журналисттерге балдарым атынан, өзүм атынан чоң рахмат айтам. Экинчиден президентибиз Алмазбек Атамбаевка чоң рахмат айтам. Мага чыкпайлы койгун. Үсөнова өзү Кадамжай районунда туулган. 2 жолу турмуш куруп, 2 жолдошу тең ара жолдо таштап кетип калышкан экен. Аргасыз балдарын багуу үчүн Кара Сууга көчүп келип, базарда идиш жууп, автоунаа токтотуучу жайда кассир болуп иштеп жүргөн. Бирок анын жашоосундагы соңку өзгөрүүлөрдөн кийин күйөөлөрү кайрадан аны менен байланышка чыккан. Жашайм деп тополоң кылып атат, бирок мен 4 балам менен өзүм жалгыз жашаганга аракет кылам. Күйөөм менен жашабайм. Кыштын күнүндө мени 3 балам менен боюмдагы менен таштап кеткен, менин балдарым менен квартирага кычыраган кышта таштап кеткен. Учурда Зүлфө эженин балдарына жөлөк пулда чегерилип, алгачкы акчасын колуна алган. Бир баласы бакчага, бир баласы мектепке каттай баштады. Бирок жалгыз бой эне үйдүн документтерин ала электигине кыжаалат болуп турган экен. Колума күлүч менен сертификат эле тапшырды, бирок үйдүн документин мага берген жок. Бийлик өкүлдөрү болсо батирдин документтери алардын колунда гана сакталып турарын, жалгыз бой эненин үйүн эч ким алып койбой турганына ишендирүүдө. Ошол жерде Үсенов Мусурманкул, Үсенова Мерим, Үсенов Исхак жана Үсенова Сезим деген 4 баласынын атына жазылды. Тиешелүү документтери бардыгы толтурулуп, ошол үйдүн кызыл китеби алынган, мамлекеттик каттоо кызматтарынан катталып, бардыгы документи мыйзамдуу даяр бүткөн. Бирок ошол балдар 18 жашка толгонго чейин бул райондук социалдык өнүгүү башкармалыгынын ошол башкармалыгында документтер сакталып турат. Качан ошол балдар 18 жашка толгондон кийин документ ошол балдарга берилет. Ага чейин ал үйдү эч ким сатканга да, алмаштырганга да, алганга да укугу жок. Маалым болгондой 3 жаштагы Исхактын картон кагазда уктап жаткан сүрөтү мындан 2 айча мурдараак интернетте жарыяланган. Ал социалдык тармактардагы кыргызстандык колдонуучуларды бир сыйра дүрбөлөңгө түшүрүп, кызуу пикирди жараткан. Андан кийин гана жергиликтүү бийликтер жана өкмөт Исхакка жана анын үй бүлөсүнө кам көрүүнү баштаган. Бирок айрым адистер аялуу үй бүлөлөргө жардам берүү системалуу жүрбөй жатканын сынга алууда. Мамлекет тарабынан, президент тарабынан көңүл бөлүнүп, ушундай колдоо алганы аябай бул жакшы көрүнүш. Бирок бизде ушу мамлекет тарабынан бир жардам алыш үчүн же жардамга муктаж адамдар картонго же бир жерге жатып, же бир кандайдыр бир көрүнүштү кылгандан кийин гана мамлекет жардам көрсөтүп калды да. Бийликтердин кандайдыр бир системалык өзүнүн программалары жок да ушул. Бирок Исхактын үй бүлөсү кандай жол менен болсо да эптеп суук түшкүчө үйлүү болуп калгандарына жетине албай турушат. Зүлфө Үсөнова эми эптеп жумуш таап алсам эле тиричиликти жакшы жолго салам деп турган чагы. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.